Токтойболот Абдумомунов атындагы Кыргыз драма театрында Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, тарыхчы, этнограф Айымкан Жаманкулова апабыздын 85 жылдык эскерүү кечеси өтүүдө. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, тарыхчы, этнограф, Аксамай элдик фольклордук ансамблинин негиздөөчүсү, Шайра апалар теледолбоорунун калыстар тобунун төрайымы Жаманкулова Айымкан апанын 85 жылдыгына арналган эскерүү кечеси болуп өттү. Иш чарага Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, Жогорку кеңештин депутаттары, маданий жана коомдук ишмерлер, Айымкан Жаманкулованын замандаштары, шакирттери, жакындары жана алыскы региондордон келген Шайра апалар теледолбоорунун катышуучулары келип катышты. Мен Айымкан Жаманкулованын 4-чү кызы болом. Мен бүгүн апамдын 85 жылдыгын бул жерде мамлекеттик деңгээлде абдан сонун өтүп жатат. Ошон үчүн бардыгыбыздын элдерге, Маданият министрлигине абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жогорку кеңештеги депутаттарга ушунчалык келип салым кошуп, бизди ушундай апам каза болгондон кийин 2 жылдан кийин 85 жылдыгын өткөрүп атканда бизди ушунчалык келип колдоп бергендер үчүн баарысына чоң ыраазычылык билдиремин. Келген коноктор Айымкан Жаманкулованын турмуштук насааттарын, пейилин, кулк мүнөзүн, жасаган эмгектерин эскеришип, сүйлөгөн сөзү салмактуу, үрп-адат, салт-санабызды жакшы билген, кайраттуулугу, калыстыгы жагынан алдына киши салдырбаган мыкты тарыхчы, этнограф экендигин айтышты. 1996 жылдарында барганда Кыргызстандын эң жакшы нерселерин айткан бизге. Кыргызда биздин апаларды чогултуп алып, элечегинин кандай сапаттуу болгонуну, кийимдеринин кандай сапаттуу болгонуну, Кыргыз элинин өзү тарыхчы болгон үчүн Кыргыз элинин кандай тарыхта мыкты бир эл болгонуну биздин Кыргызда, айылда кыргыздарга, туугандарга, кудагыйларга баарыга угузуп айтып, кээ бир кыргызча үйрөнгөнгө мана издеп жүргөн кишилерди чогултуп, кыргызча үйрөтүп, анан кийин кирилче алфавитин үйрөтүп, ошондо окутуп, анан айылдан Стамбулга келдилер. Стамбулда да бир убакыт жашап калды. Ошондо да бизди дем алыш күндөрү атайын чакырып алып, абал Кыргыздын тарыхын жакшы түшүндүрүп, анан кийин Кыргыздын кирилл алфавитин үйрөнүш керек деп бизге атайын айтып, ошондой сапаттуу деңгээлде биз ушул Айымкан апаны мындай караганыбызда Кыргызстаныбыздын тоосуну, Кыргызстаныбыздын сууларыны, Кыргызстаныбыздын келиндерини, Кыргызстаныбыздын эжелерин, апаларын көрөт элек. Айымкан Жаманкулованын көзү тирүү болбосо дагы, анын кылган эмгектери, маданиятка кошкон салымы, анын кылган иштеринен байкаса болорун баса белгилешти. Ушул Айымкан апа менен биринчи жолу 2013-жылы таанышып, ошол киши Адип Пашападан деп атайын конкурс уюштурган Сокулук району боюнча. Аны ошондо 300 апаны топтоп бир иш чара уюштурган, долбоор уюштурган. Бул долбоордун негизги максаты болуп, ошо кыргыз элинин унутулуп бараткан каада салттарын жаштарга жеткирүү, ошолорду жайылтуу боюнча максат койгон да. Анан ал иш аябай жакшы болуп кетти. Анан кийин республикалык масштабта Шайра апалар теледолбоору чыгып кетти. Ошонун төрайымы болуп жүрдү. Бул апандан ала турган көп нерселерибиз бар эле. Айымкан Жаманкуловага эл агартуунун отличниги, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамдар берилген.